Салам достор, Гүлзат Мамутбектин жаңы клипи чыкты. Чолпон Талипбек сиңдиси Мадина Талипбекти Делбирим чыгармасында башкы каармандын ролун аткарышы менен куттуктады. Айпери Суранчиева адамдарды көрө албастыктан алыстап, кең пейил болууга чакырды. Гүлзат Мамутбектин Эквадор деген клипи жарык көрдү. Ал бул жаңылыгы менен бөлүшүп, сүйгөнүмү ошол жактан тапкам, жаңы чыгармамды көргүлө. Видеосун YouTube каналыман Гүлзат Мамутбек деп издегиле дейт. Мен клипим чыкты, клипим менин YouTube страницамда, YouTube каналымда. Ла-ла-ла-лей деген сонун Эквадордон тарткан жакшы клипим чыкты. Ошол Эквадордон мен сүйгөнүмдү жолуктургам. Кирип мен YouTube каналымдан көргүнүң берекем. Жакында телевидениялардан чыгат. 3 тилдир дадым: англисче, орусча, кыргызча. 3 тилдир дадым. Эквадордо бир тууганым тура кой деп. Кыргызстанды, бүткүл планетаны биз көзөтөбүз. Ал эми ырчы Чолпон Талипбек сиңдиси Мадина Талипбекти Делбирим чыгармасында башкы каармандын ролун аткарышы менен куттуктады. Ал кеч болсо да куттуктап өтөйүн. Сени мындай ийгиликке жетишиң бизге сыймык деген жылуу сөздөрүн арнады. Ырчы Айпери Суранчиева болсо адамдарды көрө албастыктан алыстап, кең пейил болууга чакырды. Мындай видеосу менен бөлүшүп, менменсинүүдөн алыс болууга үндөдү. Ал эми анын окурмандары, ошол эле учурда достору болсо, ырчыга мынчалык эмне себеп болгон, жашоосунда бир нерсе болсо керек, ошондуктан ушул видеону чыгарып жаткандыр деген ар кандай билдирүүлөрдү калтырып жатышат. Салам инста досторум. Бүгүн мен сиздер менен көрө албастык туурасындагы аңгеме менен бөлүшкөм келип турат. Андыктан кулак салып тыңдап турыңыз. Бирде 3 улутту 3 казанга салып, бирок 2 гана казандын капкагын жаап, 1 казандын капкагын жаппай коюшат. Ошондо сиз эмне үчүн 2 гана казандын капкагын жаап, 1 казандын капкагын жаппай койдуңуз деп сурашсам, ал казанда кыргыз деген калк бар. Алар өздөрү жүрмөлөп чыгып бара жаткандарды көрө албай, буттан тартып төртүшөт. Андыктан аларга казандын капкагы деле кереги жок деп жооп берген экен. Муну менен эмне айткым келип турат? Эгерде биз өзүбүздү көрө албай, өзүбүздү буттан тартып турсак, эч убакта өспөйбүз. Эгерде сиз оңолбойсоз, мен оңолбосом, эл оңолбойт, эл оңолбоюн мамлекет